алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздар Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Биз азыр Иордания мамлекетиндебиз. Палестина менен чектешкен. Мындайча айтканда, силерге түшүнүп бергенде, Ош менен Андижандай ортосунда жакын граница болот экен. Же болбосо, мисалы Баткен менен Пакистан дейт, же болбосо Кордай. Биздин бар неме ошол жакын чектешкен жакта ушундай мындай. Бул жакта калган медикаменттер, бул жакта тамак калбайт экен. Эң керектүү нерселер мынакей. Кандай нерсе керек болсо, жанагындай наркоз бере турган, гипс бере турган баардыгы ушул жактан жыйналып, анан бул жактан КАМАЗ менен кирип кетет экен. Мынакей биринчи аманатты алып келдик туугандар. Биз аманатка 12 миллион Кыргызстандан чогулган. Азыр бул жерге биз 30 миң 40 миң доллардай эле алып келдик. Андан кийин дагы эмне керек болсо ошого жөн эле акчаны коротпой, эмне керек пайдалуу нерселер болсо ошону жазып берсе, бир неделеден кийин дагы учуп келебиз. Дагы учуп келип кайсы нерселер жазып келген болсо, ошолорду пайдалуу нерселер киргизебиз. Азыр алып келген талептердин баардыгы бизде мынакей. Азыр биз ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 палет алып келдик. Андан кийин Кудай буйрса, кийинкисин дагы отчет беребиз. Бир фурамен алып келебиз деген ниет коюп атабыз. Кудай буйрса ушул фурамен алып келсек, ошол жерден эле запечать этип, сразу Кудай буйрса Палестинага киргизе беребиз. Аллах Таала ким берген болсо, Аллах Таала эселеп берсин. Аллах Таала барыңа жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Аллах Таала баарыбыздын ниетибизди көрүп турат. Палестина Аллах Таала жеңилдик берсин. Аллах Таала жеңиш берсин. Палестина элине жардам бериш үчүн не обязательно мусулман болуш шарт эмес экен. Ага адам болсо эле жетиштүү экен да. Себеби Лев Толстой айткан экен, сен кайгыны сезип жатсаң, сен анда адамсың. Сен кайгыны сезип жатсаң, анда тирүүсүң. Башка бирөөнүн кайгысын сен сезип жатсаң, сен анда адамсың дейт да. Адамгерчиликтер мындай мусулман эмес мамлекет Британияда, Голландияда, Францияда адамгерчиликтүү адамдар бар экен да. Болбой эле мына Палестина токтоп чыгып атат. Ошого карабастан биздин кыргыз элинде кыжалат болуп аткандар бар, көрүп видеолорду жүрөгүнөн канжалап аткандар бар. Ошолор 20 сом, 30 сомдон чогулган акчалар ошо 12 миллион. Ошо аманаты жетти мына. Кудай буйрса дагы башкасын силерге ачыктап көргөзүп турабыз. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Иордания мамлекетинен салам. Бул сыноолор өтөп кетип, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек.